Президентimiz дагы ушу күнү түнү тынбайт. То тиякта, то биякта, то кабинетинде, то президент катары, мамлекетибиздин башчысы катары өтө көп эл аралык катташтар бар. Мына 3 күн акыркы 3-4 күндө только самолетунда гана уктайт. Кече күнү Малайзиядан учуп келди түнкү саат 1:30. Аэропорт Манаска. Ал жерден заправка кылып алып самолетуну. Кайра ошонун үйүнө барбастан ошол эле Манастан самолеттен чыкпай туруп кайра учуп кетти Минскиге. Кечиде түнкү саат 2-де дагы учуп келди. Мына ушундай. Кээ бирлер ойлоп атат, бул жыргал жашоого келип калып. Жок. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдары, барлык мамлекеттик чиновниктер ушундай кылып иштешиңер керек. Күнү түнү, же суббота воскресенье бирин көлгө, бирин тоого, бирин отпуск алып туруп, чет өлкөгө чыгып кеткендерди көрбөйм. Эгер кимдир бир ошондой кыла турган болсо, мамиле кылса, мамлекеттик кызматка, ал адамды биринчиден жоопко тартабыз, экинчиден сөзсүз түрдө кызматтан алабыз.